dünyadagi adamlar ошол эмеге hareket kılıp özünü saklooga hareket kılышат дейт да. Буга эч кандай далил жок. Ким hareket кылган, кайсы жерде hareket кылган, кайсы мамлекетте качан hareket кылганы жөнүндө эч кандай далили жок эле айтып кетти. Жана ошондой эле Кытайдагы коронавирус жөнүндө айтып кетти. Эгерде ЖМКлар маалымат бербесе, анда коронавирус болуп кетиши мүмкүн. Анан алар биздин мамлекетке келип, анан качан гана биздин мамлекетке келгенде элдер билиши мүмкүн деп. Бул жерде биздин өзүбүздүн тарапташтардан дагы айтып кетти. Ал жөнүндө эгерде коронавирус бизге келбесе, анда биз деле ал жөнүндө билип өзүбүз мындай коронавирус келип калышы мүмкүн деп эсептебей, биз ал жөнүндө ойлонбойбуз деле. Сиздер болсо каркочтуулугу аны коронавирусту Кыргызстанга алып келип, Кыргызстанда жайылтуу адамдардын психологиясынан биздин тарапташыбыз Эленора айтып кетти. 2013-жылы Өзбек-Кыргыз чегарасында Мушташ айынан ал жердеги эки элдин ортосунда чыр-чатак чыгып, согуш чыкканга чейин барган деп. Бул такталган маалымат ЖМКлардын эркин болушунун, аларды чектебегенде натыйжасында болуп жатат. Эгерде чектебесек, ушундай мушташтар боло берсе, аларды таркатып жайылтып берсек, башка мамлекеттегилер, башка өлкөдөгүлөр биз жөнүндө кандай ойдо калышат?